Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу Муз ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин жамаат жылкы сүйүүчүлөр, барыңыздарга кутман күн. Бул чыгарылышты туугандар биз баштадык. Ушул жерде кашка багысы жөнүндө улагы чабылып жүргөн атты Нурдин аке чыгарат экен туугандар. Азыр биз турган жер Ошко Актилекке жакын жерде 40 гектар деген жерде турабыз. Чыгарылышты баштайлы туугандар. Атты көрөлү сиздер менен чогуу. Ат алам деп ниет кылып жүргөндөр ушул атты көрүп баалашсаңыздар болот. Баасы айтылат туугандар. Анда аттын толук турган турпатын сиздерге көрсөтөйүн. Маалыматты алалы. Кеттик достор. Нурдин ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ана жакшысызбы? Сизби? Ден соолук жакшыбы ака? Жакшы. Ака, атты чыгарайын дедиңизби? Атты чыгара алдым. Бир маалыматтан бериңиз анда, атыңыз боюнча. Маалыматтан берсе, жашы 4 асый. 4 асый. 4 асый. 4 асый болгондо кыргызча 7 жаш болот экен, а? Андай болуп калат. Анан бул аялым, балам карайт, өтө жоошат. Жооштугу жоош. Өтө жоош. Ушул жерде каңтарып койсок тура берет. Улагы кандай? Өнөрү. Өзүнө жараша улагы бар. Өзүнө жараша жерге улагы бар. Жараша улагы бар. Чоң топко салыш. Чоң топко гамилаңыз улак катта болуп кетти. Буларды чертип өзүнө ылайык улагы бар. Өзүнө жараша улагы бар экен да. Теке улакка жарайт экен да, значит. Теке улакты тутат. Теке улакты тутат. Аяк жооштугу бар жоо жайында жакшы. Бул аттын теги каяктыкы? Каяктан келген? Теги бул немеден келип калган, ушул каяктан келди, ушул немеден келген булар. Кайсы тараптан? Алай тараптан келген ат. Теги алайдыкы. Алайдыкы. Жакшы. Мына достор, аттын бою канча чыгат? Ошо боюнча айтыңызчы. Бою 1.57. 1.57, а? Ама жерге жакын эңилгенге ыңгайлуу экен да ат. 1.57. Жакшы ака. Акыркы жолу качан улакка барды? Ат даярбы, даяр эмес, ошо боюнча айтыңызчы. Ат даяр. Себебинде бул үйүздөн келгенден бери бакканча эле минут алып буну. Токтотпой эле. Ошол өзүнө ылайык улагы бар экен. Кайерде чабылды акыркы улак? Акыркы улак мына кече күмбөздө чабылды. Папанда. Ошо кичине элгеллекте бирден экиден башырдык. Ошол жерде чабып көрдүк. Кичине галасын ошол жерде салып көрдүк, эле кыйнабай. Топко кириштер жакшыбы? Топко кириштер жакшы экен. Ондай жалтаңдабай, жок, артка таштабай. Алын жетинче барат экен. Алын жетинче барат, а? Бул көп чоң ат эмес, орто ат, чакан. Өзүнө ылайык улагы бар. Азыр ушул жерде чабып көрөлү анда. Нурдин ака, кандай дейсиз? Таяр, чабып көрсө болот. Чабып көрсө болот, а? Аттын ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жебичине жооп ака. Жебичине жооп. Кана бир бияка бир бастырыңчы ака. Аттын зардасын көрөлүчү. Зардасын көрөлү дагы туугандар. Баасын айтат. Эки жака ойнотуп бир чабаңчы ака. Буроолору. Жаныбар. Аттын чуркаганы мына. Мындай бериле чуркайт экен. Өзүн таштап. Жакшы. Түзүк. Мына жер дагы оорураак экен достор. Ошого карабай чуркашы. Эң жакшы аттын буту кирип кетип атканын көрүп турасыздар. Үйүргө канча бээге коюлуп турду? Үйүргө 13 бээде жүргөн ат. 13 бээде жүрдү, а? 13 бээде жүргөн. Жакшы. Эми мындай такага жооштуу тоягынын абалы кандай? Шишиктери жокпу? Жок, ондай нерселер жок. Андай нерселер жок, а? Бир мына дыйканада малам деп алса жакшы атпы Кудай кааласа? Жакшы ат. Жакшы ниет менен алса. Рахмат айтат. Рахмат айтат. Буюрса. Жооштугуна, ушул жүрүшүнө, турушуна, улагына Эркелетип кайманат койгонсуңарбы? Койбодук. Койбодуңарбы? Янда баасын айталы. Баасын ошо жакыныраак эле 190 миң деп койду. Жакын эле базар баалы болуп турду анда, мынандай эле. Ошо дыйкан алып, маза кылып минсин деп эле ошондой кылып койдук. Жакын кылып койдук. 190 миң сом. 190 миң сом. Бир бастырыңчы, арттарын көрөлү. Аттын чапка аягы соорулары мына. Туугандар, баа бериңиздер, 190 миң сом менимче. Атка эң сонун баа коюлду.
Çalып байланышып сураңыздар. Нұрдың Акен номері экранға жазылды. Оштун атарабында 40 гектар ошқа жақын жерде ат турат достор. Жегендері жақсы, а? Жегендерine жоқ. Қанша жем беріп бақтыңар? Сар 2,5 kilo, geçke mal 3 kilo, 5,5 kilodan жебе атты. 5,5 килограмм. 5,5 kilo. Жақсы екен. Мына достар, аттың толық түрде сіздерге көрсеттік. Содаңызға береке болсын да. Bir bastırıp daha bir zardaсын көргөзүп коелу, Beri. Oldu.